Assalamu alaikum rahmatullohi va barakatuhu. Hurmattуу mekендештер, достор, кыргызстандыктар. Коррупция менен күрөш уланып атат. Казино менен күрөштү бүгүн да улантабыз. Кан ичкичтер менен күрөш уланып атат, достор. Анан ошол боюнча Өмүрбек Черкешевич менен бир маектешелдедик эле. Өмүрбек Черкешевич мененчи өзү чалган мага. Өмүрбек Черкешевич. Мен бага кайра эле дебатка чакырып эле эметип едим, анан ошондо Өмүрбек Черкешевич чалып, бакай. Мен Өмүрбек Черкешевичмин. Мен ушу номерим деп өзүнүн номерин берди эле. Анан Өмүрбек Черкешевич, сиз сыймыктыкына барып туруңуз дедим. Кухнясына. Анан мен да кухняма келип конок болуп кеттиңиз деген сунуш айтканбыз да. Анан ой барам деп эле калды да Өмүрбек Черкешевич. Анан бирок айтып койдум. Меники сыймыктыкындай эмем жок, шартым жок. Мен мындай эле жер үйдө карапайым чортаман адаммын өзүмчү. Стройкада эле иштеген жанагы. Кладчик деп коет го, кирпич коюп иштейм өзүм, жөнөкөй эле адаммын. Анан айттым мен үйдөгү шартты. Мен үйдө шартым жок. Ушундай жөнөкөй кухня, анан келбей койбойсузбу десем, жок, бакай, мен барам, сөзсүз сага барам деген убадасы бар. Мына кыргыз элим. Ошол убадасын кармап, урматтуу Өмүрбек Черкешевич, мына өлкөдө болуп аткан окуялар боюнча, мына мендеги болуп аткан жалоптор боюнча сиз эми эл өкүлүсүз да. Элдин көйгөйүн чечем деп келдиңиз, кайра мандат алып алып. Анан эми ошо сизге жүктөлгөн вазифаны аткарыш, бул сиздин милдетиңиз. Анан келсеңиз, сиз менен ошол өлкөдөгү өтө көп түрлүү көйгөйлөр боюнча бир маектешсек деп ойлодук эле. Урматтуу Өмүрбек Черкешевич, мен сизден суранам. Келип, ушул мен менен бир маектешип, могу элдин дагы мындай жүрөгүн тынчыталчы. Урматтуу Өмүрбек Черкешевич, сиз жанагынтип телеге чыгып алып эле Садыр Жапаров президент болбойт, анан мындай болбойт, тигиндей болбойт деп мындай аябай элдин эмесине эме салып атасыз да. Өмүрбек Черкешевич, мен сизди жума күнү саат 4-тө күтөм. Жума күнү саат 4-тө өзүмдүн кухнямдан күтөм. Ошол иниңиздин шагын сындырбай келип, өлкөдө көйгөйлөр жөнүндө талкуулайлы, аксакал. Сиз да билген кеңешиңизди айттыңыз. Мен өзүм позициямды айтайын. Жана көйгөйлөр өтө көп болуп атат. Эми эл өкүлү болуп тияктан эми жардам бериңиз магачы, парламентте отуруп алып жардам бериңиз. Буга чейин кыргыз эли жакшы эле 10 жыл эркелетти силерди. Тиякты да көрүп чыктыңыз, биякты да көрдүңүз дегендей. Жашоодо жакшы эле эметтиңиз, такшалдыңыз эми. Ушул акыркы бир 2 ай, 3 ай эл үчүн кызмат кылып, ушу элдин көйгөйүн 30 жылдан бери чогулган көйгөйлөрдү бир артынан түшөлү чогуу. Жалгыз мен эмне же депутат болбосом, же бир мындай расмий кызматта отурбасам эмне, мен кыйкырып эле баягы күчкө салып эле болуп атат да мунун баары. Анан ушу сиз жардам кылып колдоо көргөзсөңүз абдан сонун болот эле да, субханалла. Жардам бериңиз, аксакал, жардам бериңиз. Бардык жагынан, кеп кеңеш жагынан, тиягынан, биягынан колдон буттан алалы, Садыр Жапаров, аксакал. Садыр Жапаровду колдон буттан алалы. Келиңиз, сүйлөшөлү. Мына кече сыймык иниңиз балдар жөнөттүр, эми кой деп элдештик. Кереги жок, бизге эрегишип, кыр көргөзүп, сыр көргөзүп жубак эмес азыр. Азыр баарыбыз биригип, бир муштумга биригип, бюджетти туш тараптан алып, мурун таласак, эми баарыбыз жанталашып салып,
Ошого аракет кылалы Өмүрбек Черкешевич. Келиңиz, мен айта турган сөздөрүм көп сизгечи. Сунуштарым да көп. Келиңиz Өмүрбек Черкешевич. Мен дагы шаамды сындырбаңыз. Келип, ушул эмени эметели. Өлкөдө көйгөйлөр чечели, анан баарын эле Садыр Жапаровго үйүп коюп. Келиңиз. Күтөм сизди. Жума күнү саат 4-тө өзүмдүн кухнямдан күтөм. Бүгүн 12-сиби? 11. Ya. 11. Cuma 13 oldu. 13 saat 4'te özümdün, karapayımdın, jönököyle çor tamandın kuchnyasынан күтөm. Урматтуу Өмүрбек Черкешевич. Men sizden суранам. Gelиңиz. Bir mаңдай keskey oturup сүйлөшөлү. Men жана телефон менен кыйкырынган менен өзүм жөнөкөйлө мындай эле адаммын, простой эле. Gelиңиz Өмүрбек Черкешевич. Сүйлөшөлү. Бул өлкө сиз мындай эмеңиз чоң өтөчү, мындай ордуңуз бар кишисиз. Эмеңиз чоң, таасириңиз дегендечи. Тетияктагы Атамекен деген килеген бакандай болгон